2 же 3 дөңгөлөктүү транспорттук средство анын двигателин объему 50 куб сантиметрден ашпаган болуш керек жана анын максималдык скоросту 50 км саатына болот. Эгерде бул ашып кетсе, ага уже праванын подкатегориясы либо категориясы керек болуп эсептелинет. Бирок азыркы учурда анын көлөмүнүн баягы двигатели 50ден аз болгондо биздин учурда азыркыда права кереги жок. Бирок в будущем ошол права ага деле кылышат. Мисалы Россияда мопед айдаш үчүн М категориясында права керек. Анан биз мопедти ал велосипед менен теңдей кылып берет деп биз эстеп калсак болот. Мопед менен жүргөндө жолдо жүрө алабыз, бирок оң жактагы тилкенин жолдун оң жагында гана жүрө алабыз. Жана биз велодорожкада жүрө алабыз ошол менен, бирок пешеходдор жүрө турган жерге жүрүүгө болбойт. Эмне дегенде жол жүргүнчүлөрүнө коркунуч алып келет. Бул суроодо сурап атат, кайсыл мопеддин же мотоциклдин айдоочусу туура положение алды деп атат. Мындай карасак, бул айдоочу туура эмес алган. Эмне дегенде ал жолдун ортосунда келип жатат. Буну карасак болсом, бул ооба сол жактагы тилке, бирок сол жактагы тилкенин оң жагында келип жатат. Ошого бул туура положение алган, бул болсом жок. Ошондо права положение ушул туура келип жатат. Бул суроодо айтат, кайсыл жолдордо мопеддин айдоочусу аркага же поворот ала албайт деп атат. Бул жердо бул учурда на всех перечисленных дорогах болот. Мопед айдаганда трамвайнын жолуго биз чыга албайбыз, жана ошодон бурула албайбыз, аркага да айдай албайбыз. Анан кийин жолдордо бирден көп тилке болсо, биз аркага да солго да поворот ала албайбыз. Бир гана оңго кетсек болот. Ошондо бул суроонун жообу на всех перечисленных дорогах. В каких случаях водители мопедов нарушают правила? Мопеддердин айдоочусу мопедке отуруудан мурда башына шлем кийиши керек. Бирок шлемди жөн кийсе да болот, жана аны тагынып алса да болот. Анан кийин мопед айдаганда эки кол рульда болуш керек. Качан рульдан бир кол же эки кол жок болгондо колун алып койсо, ошондо алар жолдо жүрүүнүн эрежесин бузган болот. Ошондо только если управляет мопедом, не держась за руль хотя бы одной рукой. Качан колун алганда рульдан, ошондо алар эрежени бузушат. Бул учурда караганда мопедти айдап турган бул айдоочусу туура келип жатат. Эмне дегенде ал жолдун максимально оң баягындай оң жагына жакын айдап кетет. Айдоочу болсом туура эмес кетип жатат. Ошондо водитель мопеда Б. Водителям мопедов разрешено двигаться. Кайсы жолдордо мопеддин айдоочуларына жүргөнгө болот дегенде варианттардын баарын бирден карап кетебиз. Только по правому краю проезжей части, ошондо жолдун мопеддин айдоочулары жолдун оң жагында кете алышат. Андан кийин велодорожка болсо, велосипеддер жүрүү үчүн полоса болсо, алар ошол жолдон жүрө алышат. Андан кийин жолдун чекесинен бул обочина деп коет. Ошол жолдон жүрө алышат, эгерде пешеходдорго эч кокустук кылбаса. Ошондо бул суроонун жообу во всех перечисленных случаях. Бүттү.